куурдагыбыз бышып калды Сезбек. Келеме, телекөрүүчүлөр жанатан бери кандай тамак болот экен деп күтүп атат. Ошону көрсөтөлү, телекөрүүчүлөр. Бисмилла деп ачалы. Оп, бисмилла. Мына ондогон зыңкыган тамак болду. Азыр бул мына кандай кылып койсом болот. Ушуну сен ыктап бир жерге алып кой. Аң чакта мен бисмилла деп бул тарелкага салалы куурдакты. Келмем, кармап бересиң. Каласаң бери жакыныраак жылдырып алсаң деле болот. Болот, ушундай алсак деле болот. Эми бышты да, туурабы? Бышты, Кудайга шүгүр. Жанатан бери күткөн тамагыбыз бышты. Казапчынын өз иши кайдан кулак чаарса дейт, туурабы? Эми бүгүн ашканада сен кожоюн болуп атпайсың. Өзүм кожоюн. Мынакей аягандай эйти картошкасы сонун болуптур. Жана сыр болуптур деле бизге Сезбек картошкасын эзип жасап береби же эзиппей бүтүн бойдон жасап береби деп. Эки жагын тең жасаптыр. Асты эзилиптир, үстү бирок ошол боюнча калыптыр, ал деген үстү рекламада. Абдан жакшы, Сезбек жетише элек, анткени жана биз коноктор чакырып коебуз, келип калышы мүмкүн. Кое туралы. Мынакей аягындай аппетиттүү кое тур, анан дагы аппетиттүү кылыш үчүн мында сеп коюш керек үстүнө. Үстүнө. Мынакей эми бул кара курдакка сепчелек, буга дагы көзсө пияз себет экен. Септи. Жакшы. Мынакей, эгерде пияз жеңиңиздер келсе, негизи эле жеңиңиздер келсе эмес, мына ушул курдактын үстүнө сөзсүз түрдө чийки пиязды мына ушинтип себелеп койсоңуз аябагандай даамдуу болот. Өзү мындай көрүнүшү аябагандай олуттуу кооз болгон менен жасалыш жагынан караганда башка тамактарга салыштырмалуу бат жана тез. Мына ушул тамакты Сезбек бүгүн бизге жасап берди. Бул тамак кандай болду экен? Кел эми Сезбек, ооз тийли тамак. Ооз тийли. Бисмилла. Бисмилла. Мынакей. Өзү айткандай эле жана жарым эзилген, жарым эмедеген картошкасы жанында эле сон болуптур. Могу жамбаштан алсаң, жамбаштан деп кой. Бул сен сунган эттердеми? Эт тартып атпайбызбы? Келген коноктун баарын эле биз чын айтканда. Аягандай сонун болуптур, эти дагы жумшак. Койдун этинен жасалган тамак ар дайым мына ушундай ширин жана даамдуу болот. Унутуп калган турбаймынбы? Кел эми. Сен бүгүн кечки ашканада иш кылдың. Чарчадың да? Эми мен сага өзүң жасаган салатты өзүңө салып берейин. Азыр биздин телекөрүүчүлөргө мына ушул жөнүндө дагы. Өзүнүн салатың кандай мактар экен деп кой. Кандай мактайт экен? Кандай реклама кылар экен? Менин салатым мындай деп. Мынакей. Өзүм жасаган салат. Сен макта, мен салат жөнүндө дагы бир эки ооз сөз айтам. Сөз жок. Сөз жок. Унчукпай эле жебеш керекпи? Ар кимдики өзүнүн ай көрүнөт көзүнө. Ооба. Негизи эле чынында эле ошондой. Кел эми. Сен жебейсиңби алдан? Мен жейм. Жейин келбейт атат. Жок, аябагандай жейгим. Жакпай калды окшойт. Жагып атат. Сен жеп турганча мен ырдап турбаймынбы? Кандай дейсиң? Музыка менен жеген өлө сонун болот мында. Албетте абдан жакшы болот. Негизи эле мен ар дайым келген конокко ыркезенин кезегин сунчу элем, бирок Сезбек өзү талашып тартып алды. Эми келиңиздер анда Сезбектин аткаруусундагы жандуу бир жагымдуу чыгарма. Мен болсо курдак менен салаттан жыргап жеп угайын, Деп турайын. Баягы кыргыздын канына сиңген дагы бир классикасына айланган Кызыл алма деген чыгарманы уктап берейин. Сагындым сени зарыктым, мен үчүн дайым жарыксың. Алыста жүргөнү кезимде кыпкызыл алма салыпсың. Алыста жүргөнү кезимде кыпкызыл алма салыпсың. Абдан жакшы, абдан сонун. Сезбек, мынакей салатты жасадың, тамакты жасадың, биздин телекөрүүчүлөр сен рецептиңди жакшылап үйрөнүп алды окшойт, Мына ушул 1 саат бою биздин телекөрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулаган үчүн сага чоң рахмат. Абдан ыраазычылык билдиребиз. Эми кел программанын жыйынтыктарынан мурда сага да сөз берейин. Ардактуу боордоштор, мына ушинтип биздин дагы бүгүн кош келиңиздер программасында момундай жакшынакай кыргыздын нукура тамагы курдак жана мындай жакшынакай салат тартууладык. Тамагыңыздар таттуу болсун. Калайык калкка болсо ишине ийгилик, барчылык, токчулук, молчулук каалайм. Өркүндөгүлө, өскүлө, гүлдөгүлө, жайнагыла. Дагы бир жолу кош келиңиздер.
Абдан жакшы. Сезбек сага дагы чыгармачылык илигик деги эле ТРТ Аваз телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай жакшы нерселерди жасап, биздин телекөрүүчүлөргө көрсөткөнүң үчүн. Ал эми биз болсо, Кудай буйрса, кийинки жумада мына ушул эле ТРТ Аваз телеканалынан дагы бир жылдызыбыз менен, дагы бир жакшы тамактын рецепти менен сиздер менен жолугушмакчыбыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.